Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар? Гапырма Даминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 58-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз рефераттын мааниси, жазуу жолдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Рефераттын мааниси, жазуу жолдору. Реферат балдар бул берилген бир тема боюнча жазылган кыскача илимий эмгек болуп саналат. Реферат окуучу, студенттерде илимий стилди калыптандырууда чоң роль ойнойт. Ал илимий маалыматтарга негизделгендиги, ошондой эле анын так жана анык тил менен жазылышы менен айырмаланат. Реферат жазган адам тема боюнча өз ой пикирин өз сөзү менен жазып баяндайт. Жазган адам өз оюн, пикирин далилдөө үчүн түрдүү китеп, адабият, газета, журналдардан жана башкалардан цитата келтирет. Пайдаланылган китептин аты, жылы, бети көрсөтүлөт. Башка бирөөнүн эгерде ой пикирин, сөзүн жазган болсо, анын аты жөнүн сөзсүз түрдө жазып көрсөтүү зарыл. Рефератты план түзүп жазса туура болот. Анда биринчи кезекте эмнеге көңүл бөлүү керек? Биринчиден, рефераттын киришүү бөлүгү болуш керек. Экинчи, негизги бөлүгү. Ал өзү бир нече пункттан түзүлүп, тема боюнча негизги маалымат берилет. Үчүнчүдөн, жыйынтык, корутунду бөлүгү болуш керек. Акырында пайдаланылган адабияттар берилсе жакшы болот. Көпчүлүк окуучулар сабакта реферат жазышат. Бирок аларды окуп таанышсак, аты реферат деп аталса, мазмуну талапка такыр жооп бербейт. Себеби, биринчи, алар реферат жазуу методун, жолун билбейт. Экинчи, реферат жазам деп бир-эки китептен көчүрүп жазып, сыртын кооздоп жазып келишет. Үчүнчүдөн, өз ой пикирин өз сөзү менен системалуу жазууну билбейт. Төртүнчү, реферат жазууда түрдүү илимий булактардан, энциклопедия, монография жана башкалардан пайдаланууну билбейт. Бешинчи, өзү жазган тема жөнүндө өз алдынча ой жүгүртүп, жыйынтык, корутунду чыгара албайт. Алтынчы, мына ошол себептүү реферат жазуу жөнүндө кыскача сунуш айтылды силерге. Демек, урматтуу окуучулар, жогоруда силерге реферат жазуунун жолдору, методдору жөнүндө кыскача түшүнүк берилди. Реферат жазууда мына ушуларды дагы эске алсаңар, сөзсүз түрдө өзүңөрдүн ошол кайсы темада реферат жазсаңар, жыйынтык, корутунду сөзүндө өз көз карашыңарды өз сөзүңөр менен жыйынтыктасаңар, бул силердин илимий эмгегиңер болуп саналат. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калгыла.